президенттіктен кеткенден кейін жанағы съезді чакырам деп тұрғанда ант берүү аземинен кейін фракция мүчөлөрүн чакырды. Ошо фракция мүчөлөрүнүн депутаттарды чакырганда резиденциядан кабыл алды. Ошондо 38 депутаттын 19 бардык. Ошондо мен дагы барып, ошондо бир ачуу сөздөрүмдү айта алдым да. Анткени акыркы жылдары Алмазбек Шаршенович мындай адилеттиктен өтө алыстап кеткен, айтканга мүмкүнчүлүк болбой калган, кабыл албай да калган болчу. Ал кезде айта алган эмес белеңиз же кабыл алуу? Жок, кабыл ага кириш кыйын болуп калган. Кириш эмес, мен киргенде дагы бир эки жолу айтсам, бул киши мындай көбүнесе кирген кишини эмес, баягы өзү көбүрөөк сүйлөп, каткырып күлүп мындай көңүл бербей койгондо анан айтыштын деле анчалык немеси жок болчу да. Бирок ошондо айтканда, ошо мамлекетте сиздин тегереңиздеги адамдардын ыплас иштерин баардыгын элди ренжитип, анан баягы сизге айтып атса керек, мындай рейтингиңиз өтө жогору, сизди 70-80% эл колдойт депчи, бунун баардыгы жалган маалымат. Бирок сизге болбосо дагы сиздин тегереңиздеги адамдардын ыплас саясий иштерине эл нааразы экен, ошондо эле коңгуроо каккан болчу. Анан кийин ошо 19 депутат фракция менен киргенде, ошол жерден Элвира Жыргалбекова менен Суравалдиева жөнүндө айтып атасыз. Элвира Жыргалбекова менен Строкова Евгений Григорьевич экөө ушундай бир чындыктарды айтып кирди да. Ал киши мына сиз ошо президент болуп турган кезде ушундай катачылыктарды кетирдиңиз, Икрам Сатаровичти ушунчалык эркелеттиңиз, ал жөнүндө менде моунча компур материалдар бар десе, бул киши баягы чок төбөлөгөн тооктой болуп эле секирип чыгып эле, анан кийин тиги эки кызга ушунчалык атырылып асылып кирди. Силер деген далилдеп бергиле, далилдеп бербесеңер, нон дегенде мен чыдабай кеттим. Анан кыйкырганга туура келди. Токтоңуз, кыйкырбаңыз. Эмне кыйкырып атасың? Бул эки кыз чындыкты айтып атат. Чындыкты айтып атат. Чындык жакында чыгат. Көрөсүз, чыкканда да түйүңүздөн чыгат дедим. Икрам жөнүндө эмиштерди эми угасыз деди. Мына мен айтканым чын чыктыбы? Чын чыкты. Ошондо чочуп кеткен болчу. Анан бирок ал киши унчукпай укту. Төбө чачты тик тургузган окуяларды каскар. Балекеттин баарын баштаган моного деп кол менен көргөздүм. Жанымда Фарид Ниязов отурганда. Ушулган деп. Эми ал киши билген эмес да. Чында ал киши аппараттын башкарып аткан. Мамлекетти башкарып атканда. Ким башкарып аткан ошондо эми аныкпы? Элде сөз болчу да, кадрдын баардыгын Икрам чечип атса, саясаттын баардыгын Фарид чечип атса, ал киши ушул экөөнү ишенип коюп отурган болчу да. Ошо чындыктын баардыгын жетпей жүргөн да. Мына бүгүн эми жетип атпайбы? Бүгүн ошонун азабын тартып атат, чын айтканда. Ошондойлордун болгондордун айылы дагы толук чыгырык болсо керек, мен билгенден. Айылы дагы далай нерсе чыгат. Мен ошолордун баардыгын көрүп билип жүрдүм да. Ачыгын айтыш керек, мен Алмаз Шаршеновичтин баягы башында ажы болуп турган кезде ай сайын болбосо бат-бат кирип ушундай коомдо болуп жаткан сөздөрдү айтып турчумун да. Кийин мындай кирүүдөн мүмкүн болбой калган экен да. Кирип эле жүрдүм, бирок азыраак кирип, анан кийин көбүрөөк көңүл бурдурта албай калгам да. Анткени таасирлүү адамдар аны мындай башка нукка салып кеткенин байкадым да. Анан айтсаң деле баягы мен калп айтып аткансып, мен жеке кызыкчылыгымды айтып аткансып эле мындай ишенбей калган да. Анан ал киши ишенбей турса, ошого кызыгып сурабай турса, анан сен айтып атсаң, аны ушак катары кабыл алса, айтыштын канчалык кажети болуп турса, мен иренжип чыкчым да.